сасык бийлик же болбосо эски система өзүнөн өзү жоюлат. Бийликтегилер биринин башын бири жейт. Бийлик менен байлыктын орду эми чындык ордун алып баштайт. Карапайым эл жетилди. Азыр биз эчтекени көрбөй атабыз дейт. Бул Кудай уюштурам десе бат эле бир нерсени уюштуруп коет. Анан мен бүгүнкү болуп аткан Кыргызстандагы саясаттын ошол система менен өсүп өнүгүп кетерине эч ишенем. Эл бул өсүп өнүгүп кыргыз эли өзүн таанымайынча коррупцияны каяктан токтотосуң сен? Кара күч мененби? Жок, адам өзүн тааныган кезде, убал соолукту билген кезде анан кокуй бул 2 сотка сиздики экен. Мен ошол воздух духов возит арбайлардан коркуп турам. Аба мени көрүп туруптур, абада сен Кудай бар экен деген түшүнүккө жетмейинче ал коррупция токтобойт. Анан эң биринчи ошол билим берүү министри бүт система өзгөрүш керек. Медицина да өзгөрөт бул жаңы доордо. Себеби азыр медицина дүйнөдө окмуштуулар жанагы вирусту ойлоп ошого каршы ойлоп таппайат. Биз бир жылдар ошол голодание болот, эпидемия болот. Ошол Путин баягы президентке талапкерлик коюп чыгатканда, Путин спаситель всего человечества деп чыкканда, Кыргыз и Россия спасут весь мир деп чыккандай таң калыштуу болгон. Эми конечно мен окубаган илимди окубагандан кийин алар үчүн белгисиз, же болбосо президентке талапкерлигин коюп чыккандын себеби дагы ушу келечекти көрүү катарга сезе билген адам катары талапкерлигибизди койгонбуз.